жайнаган көздөр менен жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кысып, кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак төлөт консун деши, бар болсо кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсо кандай жакшы. Өйдөдө бек болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Окуучулук күндөр эске салалы, балалыкка кайта бир күн баралы, эл классташ бүгүн бирге отуруп, сырдашуунун окуп бийик жагалы. Gelecek Respublikasının Prezidenti болып жүрген Muratov Чыңгызда сөз кезегі, мықты мұғалім Бегалиева Бегайым, Баткен мемлекеттік университетінің мұғалімі Саттар Жолболду жана Төлөбек Марапта сөз. Мурзакаримов Минжигит, сен дагы кел. Урматтуу биздин сүйүктүү
muğalimlerimiz eң alгач биздин энелерибиз, карындаштарыбыз бардыгыңыздарды айрыкча бизге билим берип, тарбиялап өстүргөн биздин muğalimlerimizге терең ыраазычылык билдирүү менен бүгүнкү байрамыңыздар менен чындыгын куттуктап кетмекчимин. Анан урматтуу достор, урматтуу классташтар, силерди өзгөчө куттуктаймын. Мына көптөн күткөн ушул келип убакыт зымырап өтүп, ушул мектептен үчүп чыкканыбызга 20 жыл аралыгы өтүп, дагы бир жолу башыбыз биригип ушинтип жолу белгилеп атканыбызга кубанычтамын. Байрамыңар менен куттуктаймын. Эми кесипке багыттоо иш-чарасы болгондуктан мен бүгүнкү күндө ушул мугалимдерден билим алып, тарбия алып, бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университетинде уюштуруу тарбия мамлекеттик тил жана спорт департаментинин башчысы болуп эмгектенип жатам. Биз кайсы жерге барбайлы борбордогу эң жакшы билим берүү мекемелерине бош бакпайлы, түрдүү заманбап шарттарды түзгөн мектептерге бош бакпайлы, бирок биздин мектебибиз бул өзгөчө көзгө сүйкүмдүү көрүнөт. Ар айылга келген сайын ушул жерде билим алган мектебибизди көргөндө, билим берген мугалимдерибизди көргөндө бул бир башкача сезимдерди кабыл алабыз да. Анан эми мына бүтүрүүчүлөр, айрыкча бүтүрүүчүлөр, силерге ушул мен сунуш берип кетем. Өзүбүздүн бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университети 9.000 төгөлөгүндөгү студенттерди өз ичине камтып, ушул эң алыскы чөлкөм болгон Баткен чөлкөмүн жогорку билимдүүлөр менен, кадрлар менен камсыздап берип атат. Мына азыр жогоруда аты аталып кеткен биз Бегайым классташым экөөбүз бул жерди бүтүп барып ушул Баткен мамлекеттик университетинде билим алдык. Эң экинчи бүтүрүүчүлөрдөн болуп эсептелебиз. Мына силерди дагы сунуштап кетем. Түрдүү педагогикалык, экономикалык, техникалык багыттар боюнча бүгүнкү күндө биз окутуп чыгара алабыз. Анан жалпы ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Бекем ден соолук болсун. Ушул айылыбыз дагы көркүнөн бөлүнүп, өсүп, өнүгө берсин, билимдүү кадрлар менен толуктала берсин. Дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем агайлар сиздерге, эжекелер. Саламатсыздарбы, урматтуу менин сүйүктүү Мартын айылынын жаштоочулары, урматтуу менин сүйүктүү агайларым, баарыңыздарга чоң салам. Урматтуу мына ушул кеченин катышуучулары, 20 жылдык, 10 жылдык жолугушууга келген ушул мектептин бүтүрүүчүлөрү жана быйыл бүтүп аткан бүтүрүүчү класстар, баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Шартка жараша ушундай кыдаал болуп калса дагы жылуу кабыл алган Мырзабек Баятов Автоо мектебинин эмгек жамаатына, директору Азарбайжанга терең ыраазычылык билдиребиз. Биз жолугушууга келип жатканда биринчи эле менин суроом ушул болду: мектепке барат экенбиз, өзү жокпу деген. Ушуну уюштуруп бергениңизде үчүн сиздерге рахмат. Биз мындан 20 жыл мурда бүткөнүбүздө могу жерде биздин бинимкабыздан кийин жок эле, азыр карасам бир канча көбөйүп кетиптир. Муну жактагыларды карап отурамын, убакыт ушундай сымырап уча берет экен. Биз ошол убакыттын ар бир мүнөтүнө камап калышыбыз керек экен. Мен сиздер менен аябай сыймыктанам. Себеби мен ушундай мыкты педагогдордун колунан тарбия алып чыктым. Мырзабек Баятов Автоо мектебиндеги ар бир мугалимдин сабагы көз алдында. Ар бир жөнүндө айтып беришкенинде убакыт кеңири болсо, кеңири сүйлөп бермектен ушундай бир ичимде толкунган сөздөр турат. Биринчи мугалимим Сайтиева Зульфия эжеке менен дайыма сыймыктанамын. Эгер эжеке ошондо мени кынап тартыш койгондой фундаментти түптөп
катуу койгон үчүн мына ушундай ошол энергия менен бүгүнкү күнгө чейин мен эмгектенип келе жатамын, игиликтерди жаратып келе жатамын. Мен кандай бийиктикке жеттим дебеймин, бирок ошолордун баардыгында сиздердин үлүшүңүздөр бар. Андан кийин азыр биз бир чети кубанып отурабыз, жана бир чети рахмат эжеке, келтиргениңиз үчүн, ден соолугуңуздарды аябыңыздар. Биздин арабызда тилекке каршы ден соолугуна байланыштуу келе албай аткан класс жетекчибиз Кайрыл эжекени эстеп коелу. Ден соолугу бекем болуп, кийинки дагы жолугушууларга биздин арабызда келип катышып берсин. Алтындай эжекебиз бар эле. Аябай сыймыктанабыз эжекебиз менен. Дагы эле ошол эжекенин бүтүрүүчүсү болгонубуз үчүн, ошол эжекенин колунда тарбияланганыбыз үчүн биз сыймыктанабыз. Кудайга шүгүр, ушундай мыкты мугалимдердин колунан чыктык биз. Махамбет агайыбызды эстеп кетейин, жай жанатта болсун. Агайыбыз бизди агай гана түттү да, акыркы жылдары агай бүтүрүп берди. Балдарыбыз ушундай энергияга ашып ташкан балдар эле. Анан Махамбет агайдын аябай жакшы сапаты. Мен азыр педагог болуп билип атам, эшиктен кирип биринчи бизге барат эле да, ким жок деп тактайт эле. Азыр бизди мен окуп жүргөндө завуштар каймайды. Классыңардын кимиси бар, кимиси жок экенин билбейсиңер деп калат эле. Бирок Махамбет агай билет эле. Биринчи кирип карап турабыз, агай келет да, азыр бизге кирет десек, чын эле бизге кирет эле. Ушуну ката кылбайт эле. Ким бар, тактардан чыгат эле да. Анан майрамдык иштер алар фондо агайыбыз ырдайт эле да. Укмуш сонун ырдайт эле. Эртеси күнү киргенде балдар кайра эле. Жашылдар базанын жанында туруп деп агайды тамашалайт эле. Анан атамдын жапканын сагынам деп тамашалайт эле. Агай ушундай көтөрүлүп эле күлүп гана коет эле. Бирок агайдын ошонусу менен эстеп калды биздин. Анан ар бир мугалимдерге айтып кетейин, себеби бул өзгөчөлүк, мына келечекте кесип тандайм деген балдарга дагы үлгү болот. Бурул эжеке сабак берет эле, мен бурул эжекенин сабагын ушунчалык күн койгуламын, жана кээ бирде ишин чыгып мектепке келбей каласың, эртеси күнү сабактан калып кеттим деп кыжалат болосуң. Бирок бурул эжекеники да андай эмес да, сабакты баштаганда кечеги теманы бир сыйра кайталайт. Тез ысылып. Кече неме өткөнүн эсиңден чыгарып койсоң, ошол эжеке кайра кайталаганда кадимкидей мээңе келе калат эле да. Кечегини кайталап туруп, анан бүгүнкү күнү өтүп кетет эле, экөө шилеле уюп калат эле мээңде. Эжекеге рахмат. Ушунчалык энергияга толуп ташкан, үйүнү дагы, ооппарга дагы барып ушундай бардыгын алып кетет. Бүгүн бизге ошол дагы мындай үлгү болуп атат. Биз дагы ошол эжекелерден болобуз деп. Жош агай Тарык көрсө, ойлоп кетели, Тарыкта жашап жүргөндөй эле болот. 41-жылы согуштарды айтып берсем, азыр курс допусу жана башка ошол согуш жөнүндө кинолордо өзүнчө эле ак үйрөтүп калам, мындай болгон деп. Себеби ошолордун баардыгын агай бизге тынактап, мээбизге күйүп берди. Сынчылыйлык боюнча Абаз агайга айтат эле, биз Кыргызстан ушунчалык алдыга кетпей атабыз, кошмо мамлекеттерди карагыла, бизде көкөт чыга элек деген дагы эле ошол боюнча жүрө турушайбыз деп көмүктүп Кудай кааласа. Сынчылыйлыкты ушул Абаз агай ушундай кылган үчүн биз башкача ой жүгүртүп, заманга алдыга жигиш керек экен деген ой жүгүртүлөр ушул мээбизде калган экен. Мына ушундай ийгиликтер менен келе атабыз. Баардыгыңыздарды айтып отурсам, ар бириңиздердин өзгөчөлүгүңүздө Омурза агай биздин ушул көркөм эстетикага табибизди тарбиялады. Кичинекейден тизип алып, кампам деп бийлетип, анан ишкер болсо акыркы комурого чакырсак келбесек үйрөтүп, сары ойда деген жерлерин ката кылсак токтотуп кайрадан ырдандырып. Көрсө бул жөн эле сабак эмес экен, бул эстетика экен. Ар бир ишти маңызын чыгарып кылыш керек экен. Эч убакта кол иш менен жасабаш керек экен. Мына ошолорду кайра мээбизге сиңдирген үчүн биз ушундай турмуш жолубузда дагы ошого колдонуп келе жатабыз. Агайларыбыздын турган сухбаты менен бизге үйүлгөн. Азыр карасам, баардык агайлар сынына кетпептир. Ушул боюнча мен сүйүнүп атам, рахмат сиздерге. Сиздердин баскан турганыңыздар мына ушул балдарга үлгү, бизге дагы үлгү. Азыр мен ойлоп калдым, биз 20 жыл деп эле талкалап калгандай сезип, сиздерди көрүп биз кайра эле мындай коюп түзө турайынчы деп. Себеби агайларыбыз ушундай ак көйнөк, шын үстүктөлгөн, галстук менен кирет эле. Мурзахмат агайыбыз эшиктен киргенден эле бир мүнөтүнө агай нары бери кетирбейт эле. Эшиктен кирип, алдык, киттеп, дептер, ручка дейтелер сабак баштап кетет эле. Кишандап алышка да убакыт жок эле да. Ошол боюнча сабагын баштан аяк өтөт эле. Мына ушундай мыкты мугалимдердин колунан чыктык. Эгер мына ошол баягы уюттуу калган болсо, ушул мектепте силер дагы окудуңар, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Демек, ар нерсени алышыңар жана кайтарыңар. Силерге дагы айтам, ушуну кайтарыш керек. Алып эле, ичиңерде калып кетпесин,
кайтарасыңар. Мыкты баягы элге кызмат кылып мыкты кесиптерди алгыла. Кесип жөнүндө болуп аткандыктан мен силерге айтам, мугалимдик кесип бул түбөлүктүү кесип. Мына түбөлүктүү уланып келе жатат. Мисалы элегилер окуп кетсе, биз андан кийин дагы мугалим болгула. Анан кийин азыркы замандын талабына жараша толтура кесиптер бар. Кайсы кесипти тандасаңар дагы мен бир эле кеңеш айтайын силерге. Ошол иштин майын чыгармайынча койбогула. Дарак бир жерден көгөрөт дейт го. Ар нерсени кармап калып кетпесин. Бир нерсени бекер кармагыла, жыйынтык чыкмайынча чыгат сөзсүз. Качып кетпейден ары бери. Кыргызстандын эң мыкты врач Мамбет Мамекеев айтат. Ачка бала китеп окубайт дейт. Азыр бардыңар ачка эмессиңер. Агай айткандай биз ошол учурда китеп окуганга эмес, курсактын камын ойлойт элек да. Анан азыр силердин мүмкүнчүлүгүңөр өтө жогору. Биз кандай маалда бүттүк? Биз бүткөн маалда оятты деген, жыйырты деген жок эле. Ушунчалык силерге мен суктанам. Каалаган кесиптин ээси болуп, каалаган окуу жайга окусаңар болот силер. Бизде ошондой мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок Кудайга шүгүр, биз ар мүмкүнчүлүктү болушунча аракет кылып кармап калалы, кыйынчылык деп ойлойм. Баардыгыңыздарга рахмат. Ушул мектепте дагы улана берсин, уулардын калтырып кеткен бир жакшы үйрөнгөлөрү. Ушул мектепте билим алып аткан урматтуу педагогиялык жамаат, сиздерге дагы бекер ден соолук каалаймын. Аман болуп, баардыгыбыз өлкөбүздү тынчтык болсун. Салам деген сөз менен башталган жерге бакытка жооп кирет деген сөз бар кыргызымда. Мен да бүгүн ушул кечеге жүрөгүмдөн чыккан таза тилектер менен бирге үрөмөрлүк бакталай беришкелим. Саламатсыздарбы, урматтуу Мырзабек Баетов атындагы мектебибиздин жалпы жамааты. Саламатсыздарбы, кымбаттуу классташтарым. Сиздер менен жүз көрүшүп турганыма чексиз бир кубанычтамын. Бул мектеп биз үчүн кадимки бир уя болуп берди. Сиздер мугалимдер бизди учканга үйрөттүңүздөр. Кандай гана жаңы эле мектепке келгенибизде Зомби эжекейибиз тартипти бекем кармап, бизге жазганды, басканды, сүйлөгөндү, окутканды үйрөтүп, биздин фундаментибизди бекем түптөдү. Кандай гана мыкты мугалимдер бизге сабак берди, Бегайым айтып кетти. Мен сөз менен жеткирип бере албаймын. Сиздерге чоң рахмат. Баш ийип тазик кылабыз. Ошондой эле музыка мугалимибиз Омурзак агай биз үчүн эле эмес, айылыбыздын чоң бир шаңы болду. Ушул агай аркылуу мен да өзүмдүн кесибимди музыкада таптым. Чоң рахмат агай сизге. Анан дагы жакшы бир Кайрылуу эжекейибиздин сөзү бар эле. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырбагын деген. Азыркы учурда мен жеке ишмермин. Бүгүнгө эртеңкиге кала турган жумушту дагы кечириленип, ушул эжекейимдин сөзү менен өзүмдүн жумушумду түнү менен болсо да бүтүрүп, анан жаным жай алып эс аламын. Мугалимдер, ардайым ден соолугуңуздар бекем болсун. Ушундай жакшы жаштарга сабагыңыздарды берип, насаатыңыздарды берип, сыйыңызды көрүп жүрө бериңиздер. Анан мен да куруп келген жокмун. Өзүмдүн колумдан жасалган кол өнөрчүлүгүм менен, өзүмдүн бизнесим менен бөлүшүп кетейин деп улуттук формаларды ала келдим. Дайыма айылыбызда жакшылыктар болсун, жакшы күндөр болсун, ыр болгон жерде бар болот. Ошон үчүн ушул форманы жакшы гана күндөрдө кийип, анан мен эстеп коюңуздар. Мектепте окуп жүргөндө кичине билимибиз аз экен ошол маалда биздин биримчи ал эжеке айткан ошондо. Билимиң аз болсо дагы кечинекей нерсени өзүң билегиң жогулдурат деген. Ошого биз ошондо уюшулуп калган экен, кайра эжекей бишекте телефонда балдар менен кирип учурашып, кайра эжеке ошондо дагы биринчи айтты сөз. Ана президентибиз кетип алыптыр, балдар көрүштүрүп. Ошол эжекейдин алдында бардыгыңыздарга салам айтабыз.
бүгін дагы саат менен мага чалып туктады биздин. Ошого биринчиден аш бүтүүчү балдар жерде бардыңар патриот болууга дейин бардыңыз. Ошо эл үчүн кызмат кылган, үй бүлөңөр үчүн, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн калган бардыгыны өзүбүз калбаспыз. Бардыңар жолдо айранманы. Еңбек жамааты бүгінгі 10 жылдық, 20 жылдық шағында бітірушілер. Біз мектепте оқып жүргенде жана мұғалімдер ескеріп өткенде действительно өте çok класстардың бiri еді. Анан классымыздағы четырақта болып өте көп тоқтан төлек тағын. Алай едегілер кейін бізден Шыңғыс президент болып шыққаннан кейін барлық өздері uyuşturucu memlerine kaynak koyup boşalmasından böyle toplaılıp ağaylar koşarken yol menen ağaylar ağay eşkiler vergen tarbiyalar menen bugün günde uçun çalıp dengelge jet oturabız sizlerden yemgerliklerge ağırdan azın ülkelerimiz sizlerge ağırdan degen deniz olup işinizlerge iyilik büyülülük vakıf men azı uçurda Leylek rayonundaki İçki İşler bölümü boyunca yol kıyımının kovsuzluğun kamsızlığı bölümçesinde emgeklerim atam. Eğer de uçul kesipke dağı aldıqçılar olsun benim kolundan gelip hareket kılam jardan bergenge. Qayrasanızlar болады. Бенде негде оқушыларды ардайым тәртіпке шақырат электе. Ошондо биздин класс тынч болуп кеткен. Бүгүнкү күндө дагы эле элди азыр тәртіпке чакырып атабыз да эми. Ишибиздин негизги максаты ушул болуп калган. Ошондуктан эгер кабылчылар болсо, мен жардам бергенге аракет кылам. Сиздерге ушунча бизди мындай убакта тосуп алганыңыздарга, мына кечээни уюштуруп бергениңиздерге сиздерге өтө чоң рахмат айтып кетем. Ардайым жакшылыктарга жолугуп жүрө берсек, жолуккан кандай жакшы. Should